Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту токтотуу максатында ырысалды ынтымак аттуу иш-чара өткөрүлдү. Ал Баткен району Карабулак айылында болуп өттү. Айылдагы орто мектебинин мугалимдер жамааты, ошондой эле окуучулардын уюштуруусу астында өткөн иш-чаранын негизги максаты жаштарды кылмыштуулуктан алыс болууга үндөйт. Мектептеги жаш өспүрүмдөр арасында өткөн иш-чарадан кезектеги материалдан көрө аласыздар. Карабулак айылындагы Закир Абдукаримов атындагы орто мектебинде ырыс алды ынтымак аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Аталган иш-чараны мектеп мугалимдери, ошондой эле окуучулардан түзүлгөн Нур форум театрынын мүчөлөрү уюштурушкан. Мында иш-чаранын катышуучуларына Кадыр аттуу окуучу баланын оор турмуш жана басмырлоого кабылганы сүрөттөлдү. Бул иш-чара атайын жаш өспүрүмдөрдүн ортосундагы зордук, зомбулукту жана кылмыштуулукту жоюу максатында уюштурулган. Бизде бүгүн Карабулак айылында Сетказы Эрматов жана Закир Абдукаримов мектептеринин ортосунда кылмыштуулуктун алдын алуу, жаш өспүрүмдөрдүн ортосундагы кылмыштуулукту токтотуу боюнча эки мектептин ортосунда иш-чара жүргүзүп жатабыз. Максатыбыз ошол кылмыштуулуктун алдын алып, ошондой иштерге бөгөт коюу менен окуучулардын билим сапатын жогорулатуу. Кээ бир учурларда мектеп арасында ушундай 9-11 класстын эркек балдардын ортосунда кээ бир кагылышуулар болуп жатат. Бирок ошого эми күчтүү болбосо дагы алдын алалы деп биз коомчулук менен биргеликте иш-аракет жасасак, бул нерселер токтойт деп ишенебиз. Мындан сырткары иш-чаранын жүрүшүндө оор турмуштун айынан мектепти таштап кеткен окуучулар тууралуу да сөз болду. Мындай терс көрүнүштөрдү токтотуу үчүн бир гана мугалимдер эмес, ата-энелердин да орду чоң экени баса белгиленип, мугалимдер жамааты тарабынан ата-энелерге балдарды туура тарбиялоого көмөк көрсөтүүгө чакырык жасашты. Уядан эмне көрсөң, учканда ошонун арасында биздин ата-энелер өзүбүз. Бул Айбектин тагдыры деген театрлык форум өтө эң жакшы деңгээлде окуучулар даярдашыптыр. Менин оюмча бул жерде ата-энелердин ролу абдан чоң деп эсептейм. Себеби эң үй бүлөдөн башталат да тарбия. Үй бүлөдө ата-эне ошо баласынын эмне кылып жатканын баардыгын сурап билип турса, ошондой деңгээлде мисалы үчүн кылмыштуулук болуп атат. Ошол кылмыштуулуктун алдын алыш үчүн биринчи ата-эне себептүү. Себеби үйгө барганда көбүнчө ата-эне менен болот. Барганда сурап, эмне үчүн мындай болуп келди деп мугалим менен байланышып, ошолор менен көбүрөөк байланышта болсо, кылмыштуулук азыраак болот деп ойлойм. Интернет блогтарындагы маалыматтарга таянсак, окуучулар арасында зордук, зомбулукка кабылып, оор турмуштун айынан орто мектепти бүтүрбөй таштап кеткен окуучулар да жок эмес. Бул иш-чараны өткөрүүдө окуучулар жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту азайтуу менен зордук, зомбулукка каршы экенин билдиришти. Биз форум театрынын катышуучулары ошол кеңешип, качылып көбөйдү алабыз деп акыры топтолуп ушул чечимге келдик. Негизинен бул өз көрбөсөк дагы башка жаңылтан угуп калабыз. Ошол балдардын өзүнө берген азаптары жана кылган өзүнө жабыр тарткандары. Анан ошондой айынан ошондой көрүнүштөрдү токтотолу деп ушул форум театр уюштурганбыз. Негизинен бул жерде жабырлануучуга көп басым тийгизип, анан акырда жабырлануучу чечим жок акырда калтат. Ушундай форум театрдын негизинде ошол ата-энелер же башка иштеги кызматтагылар ушул балага жол көрсөтүп бериш үчүн ошол форум театрды уюштурганбыз. Биздин негизинен мындай көрүнүштөргө тыйыш үчүн көп аракет жасаш керек. Мындай окуя болуп эле жатат, болбойт эмес. Ошол негизинен жаштардын атынан мындай окуяга жалпыбыз каршы чыгалык. Автандил Ахмадулу, Адыл Оразалиев, Алтын бешик жаңылыктары. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун жана жол кыймылынын коопсуздугун алдын алуу максатындагы иш-чара Баткен району Аксай айылындагы орто мектепте өткөрүлдү. Бул иш-чаранын максаты жаш өспүрүмдөр арасында жол кырсыктарын алдын алуу болуп саналат. Кененирээк кийинки материалда. Кайрадан жолдон кезиксе, же адамдарды өткөзүп. Өлкө аймагындагы эң көйгөйлүү маселелердин бири автоунаа кырсыктарынан көп болушу. Эң эле аянычтуусу акыркы 10 айдын ичинде жаш өспүрүм катышкан жол кырсыгынан 2 өспүрүм каза болуп, калган 8 жаш өспүрүм денесинен жараат алган. Каргашолуу жол кырсыктын алдын алуу үчүн Аксай айылындагы Ходжаев орто мектебинде Баткен районунун ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугу, ошондой эле өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бүгүнкү күндө 10 ай ичинде 11 жол кырсыгы катталган жаш өспүрүмдөр арасында. Алардын ичинен 2 жаш өспүрүм жол кырсыгынан улам каза тапкан. 11 жаш өспүрүм денесинен ар кандай жараат менен бүгүнкү күндө ооруканага кайрылган. Ошолордун алдын алып болтуруу максатында бүгүнкү мына Аксай айылында Ходжаев орто мектеби менен мына Тажикстан чектешип турат. Бул жерде өтө көйгөйлүү маселе. Бул автожолдон Исфара барук Тажикстандын көп
каттоочу автоунаалары көп өтөт. Жол коопсуздугу боюнча ар түрлүү иш-чараларды өтүп келатабыз. Мына бүгүн дагы ушул жол коопсуздугу жана кылмыштуулуктун алдын алуу жана бөгөт коюу максатында ушундай бир жаш өспүрүмдөр ар кандай кылмыштуулукка кириптир болуп калбаслыгы үчүн ушундай иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү иш-чарада аз да болсо окуучулар ар кандай роликтерди көрүп, жол эрежелерин мындан кийин сактап, ушул биздин тажик-кыргыз чек арасында аз да болсо кылмыштуулуктун саны азаят деген ойдомун. Көрдүңбү жанды кызылы, көбүдөн арбы кызылы, кишилер өтпөй турсун деп чийилген жолго сызыгы. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар жол эрежелери боюнча өздөрүнүн маалыматтык даярдыктарын көрсөтүштү жана теманын алкагында жол кырсыктардын алдын алуу тууралуу маалыматтардан кабардар болушту. Бүгүнкү иш-чарада мектеп окуучулары үчүн жол эрежелеринин сакталуусу, өздөрүнүн эле коопсуздугун сактоодо керек болорун түшүндүрүлдү. Биздин Бусурман Хаджаев атындагы орто мектебинде жол эрежесин алдын алуу боюнча көптөгөн ачык сааттар өттү. Азыр ошого бизди чакырган токтогон эжеге терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле биздин өзүбүздүн класс жетекчибиз Өмүрова Шарапат эчекей биздин сентябрдан баштап өрт коопсуздугу жана жол эрежелери боюнча көптөгөн ачык сааттарды өттү. Ушул эле иш-чара чек арадагы Көк Таш айылынын Шайдулла Кан атындагы орто мектебинде өткөрүлдү. Мында дагы жол эрежелери боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, Көк Таш айылынын окуучуларына жаш курага жетелек өз алдынча уруксатсыз автоунаага олтуруп айдообоону айтышып, бул кооптуу экендигин эскертишти. Өзүбүздүн жүрүм-турумубузду жакшы алып жүрөлү, патриоттуулуктун негизги символу ушул балдар. Жол эрежелерин билүү жана коопсуздуктун кам көрүү бул ар бир жананын өзүнүн колунда. Ошондуктан айрыкча жол эрежелерин сактоо, балдардын жол коопсуздугун камсыз кылуу мектеп окуучулары үчүн өзгөчө чоң мааниге ээ. Батма Маматумар кызы, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын 5 жаңылыктары.